Кутмандуу күнүңүздөр менен күндүзгү сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштырууну түз эфирде баштайбыз. Студияда Гүлшайыр Турдалия кызы. Бишкектин Свердлов районунун Буденный көчөсүндө турак үйдөн өрт чыгып, бөлмөсүндө диван жана төшөнчүлөр күйгөн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, өрттүн кесепетинен 1989 жылы туулган эркек киши 3 даражадагы күйүк алып, ооруканага жеткирилген, абалы оор деп бааланууда. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби такталып жатат. Борбордо өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылган жаран куткарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, Султан Ибраимов атындагы көчөдө жайгашкан брокердик компаниялардын биринде эркек адам өз өмүрүн кыюуга аракет кылган. Бирок куткаруучулар жеткенге чейин Ички иштер министрлигинин кызматкерлери аталган жаран менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүп, өз өмүрүн кыюудан сактап калышкан деп айтылат маалыматта. Жерине 5 куткаруучу тартылган. Президент Садыр Жапаров кылмыш жаза кодексине укук бузуулар жөнүндө кылмыш жаза процедуралдык жана жазык кодекстерин колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Буга чейин жогоруда белгиленген мыйзамдык актылар бир катар дал келбестиктер жана баш мыйзамга жана иштеп жаткан бир нече мыйзамдарга ички карама-каршылыктардан улам президент тарабынан мыйзам чыгаруу органына макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн кайтарылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров министрлик жана ведомстволордун стат катчыларын ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө чечимге кол койду. Аталган чечим мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы күчүнө киргендигине байланыштуу кабыл алынган. Кечээ Бишкек шаарында жалпы улуттук диалогдук кеңешмеси өттү. Ал жергиликтүү жана глобалдык коомчулук лидерлери Кыргыз Республикасынын бийлигинин инклюзивдик бизнестин жана жарандык коомунун өзгөрүп жаткан дүйнөдөгү реформаларды илгерилетүү боюнча өнөктөштүгү аталышында болду. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Ал бийликтин жана жарандык коомдун натыйжалуу өз ара аракеттенүүсүнүн принциптерине, тактап айтканда бийликтин бейөкмөт сектору менен өз ара аракеттенүү формаларына токтолду. Мындан сырткары жарандардын кайрылуусу жөнүндө мыйзамга ылайык кат түрүндө кайрылуу тууралуу айтты. Коомдук уюмдардын социалдык тармактардагы посттору жана прессадагы билдирүүлөрү жарандарга кайрылуунун тийиштүү формасы болуп саналбайт экендигин кошумчалады. Ошондой эле келерки парламент тарабынан карала турган алгачкы мыйзам долбоорунун бири катары мамлекеттик заказ тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү болот. Бул аркыл коомдук уюмдарды толук кандуу колдоого мүмкүндүк берет. Всякие спекуляции по интерпретации, в том числе моих слов про Кылыбызкый Шайбайт, что якобы власть настроена на подавление инакомыслия, не будет открытой и подотчетной, это просто неправда. Речь идет лишь о том, что новая конституция положила конец власти 120 президентов, когда любое случайное и некомпетентное мнение рядового депутата было прямым руководством к действию всего государственного аппарата. Бишкектеги Мурманская көчөсүндө көмүрдүн тоннасы 3000 сомдон сатылып баштады. Бул тууралуу Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынан билдирди. Кампада көмүр лимит менен сатылууда, бир үй бүлөгө 2 тонна көмүр. Лимит сатуучулар тарабынан алып сатарлыктын алдын алуу максатында киргизилген. Жакынкы күндөрү лимит алынышы мүмкүн. Учурда Бишкекке 16 машина көмүр келе жатат. Алардын ар биринде 25-30 тоннадан көмүр бар деп кошумчалады. Күн мурун президент Садыр Жапаров борбордо көмүрдүн баасы тоннасы 3000 сомго чейин арзандарын уадалаган. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бул сааттарга алынган кабарлардын топтому мына ушулар болду. Алдыда күндүзгү аба ырайы тууралуу маалымат бар. Биз сиздер менен түшкү саат 1-де жолугабыз. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар.